Ысыкөл областында Рульда деген рейд учурунда бул айдоочу кармалган. Эмнеге инспекторлар толгон учурунда документин киргизбейсиң? Машинаңдын документи жок деп сен документим жок деп атасың да. Коомдук биринчи каналдагы укук бузуулар, мыйзамсыз фактылар, жол кыймылдарындагы ар кандай окуяларды оперативдүү чагылдырган телекүзөт көрсөтүүбүз назарыңыздарда. Биздин бүгүнкү эфир Ысык-Көл аймагында болгон иш сапарыбыз тууралуу болмокчу. Телекүзөт программасынын чыгармачыл тобу Ысык-Көл аймагын кыдырып, кылмыштуу фактылар жана жол коопсуздугун алдын алуу иш-чараларын чагылдырат. Чыгармачыл топ Бишкектен чыгып Балыкчы шаарына жетти. Ал жерден жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте рейдтик иш-чара уюштуруп, жыйынтыгында катар менен мас абалында унаа башкарып жүргөн айдоочулар аныкталды. Салам алейкум. Бери документи. Бери карап кош. Бери. Бери документи. Жо, мени карап кош. Ичкиликтен алыпсызбы? Ичкиликкен жоксузбу? Пиво иштим биз. Пиво ичтиңизби? Все хорошо. Бул сизди, мен сизди. Азыр сиз мастыгыңызга байланыштуу мен сизди рулга отургуза албайм. Бери документи, мен патрулкама отуруп бериңиз. Хорошо? Жүрүңүз. Өзүңүздөр көргөндөй бул айдоочу сыра ичкендигин ачыктайт. Бирок мыйзам тартиби боюнча айдоочуну инспекторлор наркология борборуна алып барып, мас соосун тактоосу зарыл. Пиво иштим. Пиво иштим? Кайерде жатасыз? Бизде эле балсы. Ичип алып айдабаш керек да байке. Жок, жаңы эле пиво ичиптим болгоншун. Атак кыйнабайм. Эч кандай улар правиланы бузуп акырын келип. 40 миң. Ичип алып айдабашка болбойт байке. Тозду акырын токтоду. Ичип алып айдаганга болбойт байке. Ооба, бизде пиво иштим. Кайсы көчөдө турасыз? Русский 400. Машина өзүңүзгө таандыкпы? Ооба. Ичип алып айдабаш керек байке зат. Я мен чыгай таштым. Сол. Пиво иштим. Үйлөбү. Жок. Деп үйлөбүз болгон. Үйлөбүз бенпеде. Дагы үйлөбүз. Наркология борборунан тийиштүү экспертизалар жүргүзүлүп, айдоочунун чын эле спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Ал эми унаасы айып короосуна киргизилип, өзүнө 17.500 сом мөлчөмүндөгү айып кагазы түзүлдү. Материал көрсөтүлөт, бул наркологиялык жайдан бул жогорудагы айдоочу мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү аныкталды. Ал эми азыр бизге башка жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан дагы бир жерде автоунаасын мас абалында башкарып жүргөндүгүнө шектүү катары билдирүү түшүп атат. Азыр биз ошол экипажга тезинен жөнөлдүк. Инспекторлор дагы бир Ауди үлгүсүндөгү автоунааны токтоткондо айдоочусунан спирт ичимдигинин жыты аралыктан келип жаткандыгы байкалат. Мындай абалда дароо наркология борборуна алып келип текшерүү керек болот. Кантиштиңиздер? Ичип алып айдаганга болбойт билесиз да? Ооба. Айдоочу ролуңуз барбы? Бар. Помещениянын ичи алкоголичтен болот. Бозодо эле состав алкогольге кирет. Айдоочу көлүк бар. Машина өзүңүзгө текшербей? Кимдики? Өзүңүз билбейсизби? Ооба. Бул жайдан айдоочунун спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Бирок бир аз инспекторлор менен түшүнүшпөй кетти. Алиев Нурсултан. Кайсы көчөдөн? Жума Султанов. Машина колдоп кеткенби? Өчүрөсүң камераны. Кызлар турсаң алсаң. Акырчы. Жок, эмнеге колдо аккорд? Эмнеге камераны өчүрүп атасың? Ал биринчиси. Жок, турсаң колдо аккорд өтпөйсүң беке. Колдо аккорд эмес машина. Эмне машина? Кайсы машина Комбайн. билбейсиңерби? Бияк кармап келбейсизби? Сиз бияка деген камерага айтып берип атпайсыңарбы? Жок, камерага айтып берип атпайбы? Азамат бекечи. Кымдысың? Техпаспорттун демеди. Каякта свидетельство регистрация? Машинада? Каякта? Машинада? Ауди. Сичтириби? Жакшы берткенсиңер машинанын маркасын. Эмне машина калып атасың? Каякта свидетельство регистрациясы? Машинасында алып калып азыр барабыз азыр. Каякта машина? Машинада? Машинаны деген сотрудниктерди сайлап кетпедиби? Анын штрафная стоянка. Билебиз аны прекрасно.
Ага чейин да сеникине чейин элек машина келгенбиз. Сен жалгыз эмессиң. Жок, жалгыз эмеспиз. Эмне машинаны кармап атасың, кайсы машинаны эмне этип атасың, ошону баарын билиш керек да. Туурабы? Ой, сен документиң жаныңда жок болуп атпайбы билгенде? Документ машинеде болчу. Машинеде документ алып Деге инспекторлар толгон учурда документиңди киргизбейсиң. Машинаңдын документи жок деп сен документиң жок деп Документиң атасың. азыр документ бар. документиң жаныңда жок. Айдоочу эле көйлөгүңүз турат сизге. Жок, айдоочу көйлөгүм жанында болчу. Антиги документим бар да жок. Машинеге тиешелүү. Свидетельство регистрация транспортного средства каякта? Машинеде А сен момент остановки эмнеге көргөзбөйсүң? Жок деген турбайсызбы? жок деген эмес. Жок. Мына лайт удостоверение менен. Жок, машинеде. Мен машинеден алып чыксак болбой, машинеге отур деди байке. Сотрудниңиз отур деди. Отурдум. Отургандан кийин сразу чалды телефон. Чалып туруп эле ичи отур деди. Ичи отур деп эле сразу бияка келдик, наркологияга. Эч ким эчтеке документ сурабай эле. Onu ne de Anam- sence ayıplar çok mu? Анан Арақ Сұраған, ішті сұраған бізге келді. екі диагноз қойылады мына первый и второй. Біріншісіне вообще Документ смотреть сұраған жоқ, на сотрудниңиз. состояние. кечирип Сұрап коюңуз. қойылады. Кечирип коюңуз дегенде сизде момент күнөөңүздү ичип алып Нурсултан ичип алып рулду башкарганга болбойт. Билесизби ошону? Когда сизди инспектор тозгон учурда сиз айдоочу көлүк менен машинеге тиешелүү документти беришиңиз керек. Милдеттерге кирет да. Милдетке кирет. Сизди тозгон Мен учурда, тозгондо айдоочу эле көлүгүңүздү бердиңиз. Мына инспектор айтып атпайбы, айдоочу эле көлүгүн бергенде. Инспектор айткан жок. Свидетельство регистрация транспортный средства Siz берген эмес. aydatçıya bana bölümünüzü verdiniz mi aga? Ağız avtomaşinesini aydat gelip bana Хорошо, şöyle. Aydatçılık Мен bölümünüzü сураган, verdiniz mi? сиз мен деген сиз сураган Ben сурайт деле машинеге сразу отур Ben sizden дедиңиз. soramadım. Астына отур дедиңиз. Отурдум. Ичи отурсуң дедиңер. Сразу алып келдиңер. Канча иштиңиз эле? Бир кружка пиво ичкем. Бир кружка пиво ичкен. Ичип алып айдаганга болбойт, билесизби ошону? Билебиз. Жок, азыр маяктан деген сиз деген. Сизге чейин мен өчүр деген жокмун. Өчүр деген жок. Да, көрдүңүзбү? Ой, хорошо. Тартып жазылып. Хорошо. Сизге чейин деле. Машиненин сиздин Seni men karmak atıyorum. Ben aydattam. Bıyak degen bilmeyip da men karmak görmedim. Men ötkör otpayım seni skoruyu. Бияк билбесе эмнеге бияка деген доклад берип атат. Сиз ким доклад берип атат? Биз доклад берген жокпуз. Камерага сүйлөп берип атса, Honda Accord. Honda Accord деген сизге чейин деп атам. Дагы бир машина мас абалында кармалган. Сизге чейин. Ошол Сизге- сизге мага чейин кармалса байкеси. Анда ошол жактан айтып атасың анда, туурабы? Ошол жактан айтып. Жок. Geliniz bırak kol koy koş kim? Bırak kaça oturayım. Kaça içtiniz lan? Машина документи точно барбы? Бар. Şunuz maşineniz var ama şunun dokumentinizi karıp bırak толтырып туруп bunu. Сизге Sultan түшүндүрөйүн. görüşmesin benim siz başta. Түшүндүрөйүн. Биз коомдук биринчи каналдан сүйлөп көрдүк. Сүйлөйбүз. Атым Темирлан Сейдович, Россия муштери. Биз азыр бул жак командировкадан кийин биз ушул рейдтин жыйынтыгы боюнча канча автоунааны мас абалында башкарып жүргөн айдоочулардын жыйынтыгы боюнча ушул наркология борборунан сыртка чыкканга чейин интервью алды. Сизге чейин дал ошол Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаадагы Өзүн агрессияга бастырган айдоочуга биздин кабарчы жай гана иштин чоо жайын түшүндүргөндө үндөбөй башын ийкеп калды. Чынында айдоочу башында түшүнбөй калгыдай эле болду. Себеби анын оюнда Audi үлгүсүндөгү авто унаасын Honda деп айтып жатат деп инспекторлорго шашылыш үн эле. чогулуп туруп, анан бул командир бизге интервью берген экен. Сиз ошол жерден эле сөздү берип туруп, эмнеге деп өзүңүз түшүнбөй кеттиңиз. Албетте бул сиз өзүңүз менин автоунаамды Honda Accord деп атап атат дегенди алдыңыз туурабы? Ооба. Ошондо туура түшүнүп калдыңыз. Жок, Сага чейин. Спирт ичимдигин ичип алгандар дагы кирген. Сиз жалгыз эмессиз да биякта. Жалгыз эле Балык шаарында жалгыз эле. Жыйынтыктоочу эретте интервью ала алып атканбыз да биз. Сизге просто түшүндүрмө катары гана айттым. Болгон. Ошол Документти эмнеге сураган жокмун, Документиңди во время сизге айтып атпайбы? Сизден сураган учурда сиз бербептириз, только айдоочу көлүгүңүздү эле берип атпайсызбы? Менин документти сураган жок да байке, инспектор. Ben dokumentini soğan aydatçılık bölümünü de vermedim. Айдоочу көйлөгүмдү деген машина алып чыгып бердим байке. Oy, tekten bile vermedin mi sen Машина maşineden? алып чыгып бердим.
Алыев Нурсултан Алыевич автоунаасы убактылуу айып токтотуучу стоянкага киргизилет. Спирттүү ичимдигин ичкени аныкталды. Скөл областынын территориясында, Скөл областында Рульда деген рейд учурунда бул айдоочуга арналган. Бул айдоочуга 17.500 сом штраф салынат. Жогорудагы 2 унаа тең айып токтотуучу жайына киргизилип, тийиштүү кагаздар толтурулду. Ал эми кезек боюнча Чолпон Ата шаарына келгенибизде иштин башы жол жээгине токтогонго болбой турган жерге кас катарынан тизилип алган такси кызматкерлери менен башталды. Билге бир тиын пайдаңар жок да, эми тартып эле жүрөсүңөр да. Эмне пайда кылып атасыңар? Иштеп атпай коюп. Иштеп атабыз. Тият иштеп атасыңар. Өзүңүз көрбөй элесиз го дейм. Кандай көрбөй элесиңер? Нормально иштеп атабыз биз деле. Нормально условия создавать этип бергиле да бояка. Ар бир эле айдоочулук кубөлүктү алган айдоочу жол четинде турган белгилер менен унаа башкарат эмеспи? Бирок бул жактагы айдоочулар үчүн бул жол белгиси эч кандай мааниге деле ээ эмес сыяктуу экен. Андыктан бул жерден бир топ айдоочуларга катары менен айып кагаздары жазылды. Бул жерден орун бер. Знак болбойт. Знакты коюп коюп атпайсыңар. Перекресткада мен 15 метрден рұқсат бар. Ал эми бул автоунаага токтолсок, өзүңүздөр көрүп тургандай унаанын номерлери мамлекеттик унаага тийиштүү номер. Мындай абалда сөзсүз унаанын документтеринен тышкары жолдомо кагазы болуусу керек. Муну деген сатып алган. Өзүлөр болсо көчүп кетишкен. То есть уже Кыргызстанда алар жок. Анан кийин мага муну деген оформление кылган эме жок. Мен жолдога заявление жазган болчумун. Хозяин эметпеди, оформление кылып берди деп. Менде распискасы деле бар, в принципе. Унаа кайсыл бир фирмага таандык экен. Ал жактын ээсинен булжаран унааны сатып алган имиш. Ал тургай колунда унаанын ээсинин тил каты дагы бар дейт. Бирок анысы чындап унаа талашка түшө турган болсо, суу кечпей калчудан экен. Бир сөз менен айтканда, жараксыз эле кадимки барак. Инспекторлор айдоочуга жагдайды туура түшүндүрүп, унаасын айып токтотуучу жайын карай алып кетишти. Жок, сен эми сиз деген башка бирөөнүн колунан алып атсаңыз бул деген фирманын машинасы, фирмага таандык машинасы. Фирмага таандык жок, хозяин беричи байке. Кетип калган болот го. Мына сиз муну алып алдыңыз, может сизге урдап барып Ошо жол керек да. жөн алыштырайын. Жок, макул жөн эле кагаз, бирок мен өзүм жашаган жеримди билем да. Мисалы, эгерде бир нерсе болсо, токтоп бериңиз, мисалы азыр айт коюп, стоянкада эле байке, эме кылыш керек да. Хорошо, анан өзүңүз тактап бересиз, макулбу? Сизди алып жакта инспекторго өткөзүп берейин. Убакыттын чектелүүсүнө байланыштуу көл аймагындагы иш сапарыбызды кийинки эфирлерибизден көрө аласыздар.